Ассаламу алейкум. Уфо деген бақтауыз. Уфоны көріп отырсыздар. 45 градус жантайылып тігілген. Мына шынан мөме береді. Бұл зымға байланған. Кейбірлері тұрып баштаған. Так. Оларды тартып байлап қойса. Олар тартып байлап қойса. Бұл алып тұрып пішет тартып қойса болмақ. Вот. Мінекей бұнылар Уфо жөнөкөй формасы. Жатқан бұтақтан, шундай өсіп шыққан бұтақтар мөме береді. Уфо деген сөз англисінен қоторғанда учу тарелка деп қоторылады екен. Мына ошол Уфо деген бақтауыз туғандар. Көчет тегілгенде мына ошындай қиышық авалда тегілген. 45 градусқа. Мына ошындай зымға байланған. Ана кейін мына ошол жерден өсіп шыққан бұтақтарынан, тек бұтақтарынан мөме береді. Аралықтары да 2 километр болды мынандай болғанда. Бұлардың аралықтардағы азыр әкем айтады 2-ге 4 авалда. Ооба, 4 метрге 2 метрден эле. Қанша жыл болып қалды тіккеніңізге? Естен шығып қалды? Бұның тіккеніне 3-ші жылға дейм. 3-ші жыл болды. 3-ші жыл болып қалды. 3 жылдық Уфо көчеттер. Бұйырса азыр темір стойкалары отырғызылған. Темір стойкалардың ұзындығы 6 метр. Бұнлар егер өсіп кете тұрған болса, бір жағына иіп байлап қойса дағы болады. Бұл турбалардың қойғанның себебі бірінің үстіне бір зымдар тартылады дағы, бұл жер зымға байланады. Теплица болады. Бұның үсті пленкамен жағылады. Өзі негізі келечекте проектізі. Ошо турбалардың үстінде бүт түйшіктер бар. Зымдар тартылып, крес зымдар тартылады дағы. Үсті баяғы суықтан кішіне сақташ үшін жерде теплица қатары жабылады. 2 гектар жердің үстін 2 гектар пленка менен жабабыз деп, ошоны расчет менен тартылған. Тургузганбыз. Быйыл зымдары келди, буйруса. Зымдарын тартып, катуу суук болуп кеткенде пленка менен жабып турабыз. Анан баягы күн жылып кеткенден кийин кайра пленкаларды бардыгын чогултуп ала турган кылып, ошого расчеттеп ушу стойкаларды бардыгын орнотуп чыкканбыз. Бул жерде мындай стойкадан өтө көп. Ар биринин ичине бетондон толтурулуп, булар түйүдө бетон менен куюлуп, булар өтө мындай. Астына бетон куюлган. Анан турбанын ичине дагы? Турбанын ичи дагы толо бетон куюлган. Өтө прочный да, бул өтө бекем куюлган. Бул жерде 1 жылдык мээнет бар. Бул жерде 7 адам 1 жыл иштеди ушулар. 7 адам 1 жыл койду, ушулар. 1 жыл ушуну орнотушуп, көтөрүп келишип, куюшуп, бетондорун куюшуп, 7 өзбек ушул жерде жатып 1 жыл иштеди. Азамат. Жакшы болуп тур да бу жерде. Буйруса бул бакта бутоо иштери жүрүп атат азыр. Ушундай зым тартылып туруп, мындай зым тартылып. Анан зымга мунугулар мындан туруп тартылып байланат да мындай. Ушундай шлангалар менен, пластиктик шлангалар менен тартылып, байланат да мындай. Ошондо быйыл муналар мөмөгө кое берилиптир да буйруса. Муналардын баарысы мөмө. Бакаласа муналар. Быйыл гүлдөп, буйруса Уфодон дагы. Муналардан бүт бардыгы түшүм муналардан. Ушулардын бардыгынан ушу гүлдөп түшүмгө отурду да бул. Быйыл 3-чү жыл болсо тегиз түшүмгө отурат. Бул жерде тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Астындагы шлангасы 20-лык литри, бир дагы 15 литр суу агат. Саатына 15 литр. Ар бир тушуна 2ден тамчылаткыч коюлган. Караңыздар туугандар. Сонун бакта мындай карасаң, бир тарапка карап жаткырылып чыккандай да. Мына. Мээнети көп кетет, бирок ошентсе эң тез мөмөгө кире турган ушул Уфо методу.
уфо методун ушул жерде эксперимент тажрыйбадан өткөргөнбүз. Эгерде аз жериңиз боло турган болсо, мына ушундай форма менен тигип көп мөмө алууга мүмкүн. Интенсивдүү бак. Эгер ушундай кылсаңыздар болот. Бирок ушундай чоң территорияда боло турган болсо, ушундай айтып 1 жыл иш кылды дедиңизби? Ооба. Бул жерде иши көбүрөөк болот да. Азыр 2 гектар жер болгону менен бул жерде азыр бир 4 гектардын көчөтү бар да бул жерде. Ооба, 4 гектардын көчөтү бар. 4 гектарга бата турган көчөттү 2 гектарга ушундай 2 гектарга уфа деген ушундай бир формада эгип, ар бири 2 метрден гана эгилген. Ошол 4 гектар гилястын көчөтүн биз 2 гектарга ушундай баткызгансыздар. Бул дагы эми ошо батыш тараптан келген ушундай бир метод жолдору да, методдору, ыкмазы. Бул биз жакта примерно канча килограмм түшүм ниеттенатсыздар булар? Негизи канча килограммча алса болот экен деп атасыз? Эми биз буну эми буйруса көрөбүз канча болушун. Азыр мына өзү деле көрүнүп турат мынакей түшүмүнөн. Шундан берсе керек, 5 килограммдан азыр биз быйыл болжолдоп атабыз. Ошо бир түптөн 5 килограммдан гиляз алганга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк өзү деле көрүнүп турат. Өзүбүз деле ошо болжолдоп атабыз. Бир түптөн 5 килограммдан берсе азыр ушу 3 жылдык. Анан кийинки жылдары улам ал көбөйүп кете берет. Көбөйөт, Чоңойгон сайын азыр дүмүрү булар жакшы өстү. 3 жылдык болгону менен сууну жакшы. Ушул жерге жакшы чоңойду. 1 гектарга 1000 көчөт батты беле? Эсимде жок азыр. 1 гектарга 1000 көчөт кеткен. Ошондо азыр 2 гектар жерде 2000 көчөт бар да. Мына туугандар уфого жакындаштырып аракет кылып атышат. Эгерде уфо формасында кыла турган болсоңуздар, мына ушундай мээнетти кылыш керек болот. Мээнетке жараша. Сиздер үчүн уфо боюнча азыраак маалымат болду. Эгерде кайсы бир сиздердин сурооңуздарга жооп бербей кеткен болсок, комментарийга жазып коюңуздар. Келеркиде сөзсүз эске алып ошол жөнүндө материал болот. Кайсыл сортун дей турган болсоңуздар, кадимки бул жерде Валовой 3, Скена жана башка сорттор бар. Чаңдаштыруучусу Желтая Драгана, Бахар, Гедельфингер жана башка сорттор. Артыгы ишиңизге ийгилик. Уфо пышканда сүрөткө тартып же видеого тартып жүрөтүп коюңуз, буйруса көрөрмандарыбыз көрөт. Гүлдөгөн учурларында бир тартып жүрөтүп коюңуз анда. Тартып чыгарабыз. Ассаламу алейкум.